Ушундай сонун чыгарма болду. Менимче маанайды көтөрдү деп ойлойм. Бизге жаңыдан кошулуп калсаңыздар, дагы бир жолу баарыңыздарга салам айтабыз, урматтуу тилөөгөчтөр. Эми азыр эфирдин башында мен сиздерге ар бириңиздердин кулагыңыздарга күмүш сырга катарында айтып өтөлү. Баштаганда эле мисалы үчүн ушул сертификат экинчи саатыбызда ойнолот. Толук айтканда саат 9-дан баштап 10-га чейин. Бул сертификатта мисалы үчүн бул 15 000 сомдук сертификат. Муну бирөөңүздөр эле утуп аласыздар. Албетте, баштаганда эле мисалы үчүн жакшы бир суроолор бар. Аларды албетте даярдап турабыз. Ошондуктан ушул 15 000 сомдук сертификат бул Обозов клиникасынан өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздарга карайсыздар, барасыздар, көрүнөсүздөр. Болгону бул сертификат 15 000 сом турат. Аласыздар дагы дарыланып эле кетип каласыздар. Ошондуктан кийинки саатта да бизге даярданып, эмне деген суроо болот деп күтүп турсаңыздар болот, урматтуу тилөөгөчтөр. Азыр болсо бизге келген меймандар менен кенен тааныштырып өтөлү. Саламатсыздарбы? Бизге келген меймандарыбыз бул элдик таланттар. Албетте Кубанбайке эриштип келген бардыгын тең, анан бардыгы тең таланттуу, өзгөчө үндөрү бар, комуз менен, аккордеон менен ырдаган байкелер, эжекелер. Кандай келдиңиздер? Жакшы келдик. Жакшы келдиңиздер. Бул чарчап келгенсиздерби? Алыс жактан келгенсиздерби? Үнүңүздөр жакын шаардын ичинен эле келдиңиздерби? Эми бул жакта кимиңиздер сакалдуусуздар? Ошонуңуздар менен баштайлы. Себеп дегенде силерди топ деп чыгарайын десем, өзүнчө топ эмессиздер. Ар кимиңиздер ар кайсыл жактан келгенсиздер. Ошондуктан мен баарыңыздарды топ деп айтканга дагы туура эмес болуп калат. Биринчиден болгону элдик таланттарсыздар. Ошондуктан кооз көйнөк кийген эжекебизден башынан баштай берейин. Аты жөнүңүздү айтып, кенен өзүңүздү тааныштыра берсеңиз болот. Саламатсыздарбы, кутмандуу таңыңыздар менен. Бүгүнкү күнүбүз жакшылыктарды коштогон күндөрдөн болсун. Менин аты жөнүм Кушпакова Гүлүмкан. Кушпакова Гүлүмкан эжекебиз. Каяктан келдиңиз? Мен Шаардан эле келдим. Өзү Оштон болом, Өзгөн районунан. Кандай жаңылык менен келдиңиз? Жакшы жаңылыктарыбыз бар. Жакшы. Сиз мисалы үчүн элдик талант азыр деген канча деген топтор бар, канча деген апалардын ушундай таланттуу апалардын командалары бар. Ошолорго аралашпай, мындай жеке ырчы болуп чыгып келаткан экенсиздер, бирок ар бириңер өз-өзүңүздөрчөн. Ошондо сизден баштайт экенбиз. Эмне деген ыр менен баштайсыз? Ошонуңузду ырдап баштай берсеңиз болот. Жолдубай Кайыпов агайыбыздын хатанды Алгачкы сүйүү деген. Алгачкы сүйүү.
Сонун бири-бириңиздерди ушундай коштоп колдоп туруңуздар. Бири-бириңиздерге бейтааныш эмессиздер да. Баарыңыздар тең тааныштыңыздар, Кубанбай эке баарыңыздарды тааныштырды, баарыңыздарды бириктирди. Анан бири-бириңиздерди колдоп турганга аракет кылыңыздар. Эми бир команда болбосоңуздар да, бирок бул жакта көрүүчүлөрүңүздөр көп сиздерди. Ошондуктан кийинки кезек апа, өзүңүз атыңыз, жөнүңүз анан Саламатсыздарбы? Кутман таңыңыздар менен. Мен Ашимова Сонунбүбү, Бишкек шаарынан болом. Ашимова Сонунбүбү эжекебиз кандай ыр ала келди бизге? Эмнеде ырдап бересиз? Буга чейин кайсыл жакта ырдап жүрдүңүз эле? Топто өзүбүздүн тобубуз бар. Өзүңүздүн тобуңуз бар. Бирок өзгөчө бүгүн башкачараак болуп келейин дегенсиз, жакшы. Анда келиңиз, ошол тобуңуздун атынан ырдай берсеңиз болот экен. Сөзү Дубаналиевден тарындым сага бул ирет деген. Тарындым сага бул ирет. Ой, баракелде. Сонун баарыңыздар тең атай мындай тандалып биргелип келгендейсиздер да, мындай өзгөчө сонун ырдайт экенсиздер. Анан отуруп алып ырдаган кандай экен эжеке? Жакшы. Жактыбы сизге? Буга чейин эфирге чыгып эле келген экенсиз да. Андан кийинки эжекебиз кезекте. Өзүңүз жөнүндө. Кутман таңыңыздар менен кыргыз элин. Мен Катыраак эле сүйлөй берсеңиз болот. Ысык Ата районунан Кан шаарынан келдим. Атым Гүлкайыр Жусуева. Гүлкайыр Жусуева эже. Буга чейин ырдагансызбы? Ырдап жүрөм. Кайсыл жакта? Мындай өз ара Жеке ырчы. Жеке ырчы тартып жүрө эмес, мындай кененирээк эле шөйрөдө, бирок жеке ырчысыз да. Анан өзүңүз деле ушундай бир топ түзүп балким ойлонуп аткандырсыз. Зор ошол айтасың. Ошо Ысык Ата районунда бир
Нур кичинекей ошо апалар тобу бар. Нур Шайыр апалар тобунда ошо жакын арадан бери ошо эжекелер менен ичинен эмгектенип атабыз. Жакшы. Анда сизде деле ийгилик бар экен да буюрса. Ошол силердин тобуңуздарга жалпы ийгилик каалайлы. Анан ошол Шайыр апалардын тобу кандай экенин азыр өзүңүз эле көргөзөсүз. Бул кандай ырдайсыз, баардыгы тең көрүп турат, сиз жөнүндө баштадык. Мен дагы ушу кыргыз элине арнап курбулар деген ырды аткарып берейин. Күйлөнүбү? Баштай берсек болот. Курбулар деген ырды буга чейин ырдап даярданып, аябай жана да угуп аттык. Кубанбай экен кыйнап жакшы чертеле жакшы чертип атканда. Кетип бе? Баракелди. Сонун үнүңүзгө береке. Сонун ырды айтып келиңиздер. Ошо Ысык Ата Кант шаарынан чыгып аткан Нур тобуна салам айтып коюңуздар. Алардан да ушундай сонун ырчылар бар экен. Арасында бул ошол топтон кандай чыгып атканынан бул сиздин ырдаганыңыз эле белги берип турат. Сонун. Чындыгында ырдасаңыздар болот экен ийгилик. Андан кийинки эжекебиз. Саламатсыздарбы кыргыз элим. Мен Карагулжадан болом өзүм. Азыркы учурда Чүйөрөнүндө жашап келип атабыз ушул учурда. Азыр мен аткарып бере турган чыгарма Наамат Накешевдин Жүрөктө жаз деген ырын аткарып берейин. Жүрөктөрдө дайым жаз болсун, кыш келбесин. Жакшы. Эмне үчүн жеке эле жаз болсун? Жазда бир күнү суук болуп калат, бир күнү жаан жаат. Жаз деген сүйүнүм бар жазда башталат. Сүйүнүм бар жазда башталат. Жакшы. Ошондо жашыңыз канчада? 57-де. Ой, жап-жаш экенсиз да. Тур эле анда сүйжөндөр да берсеңиз болот экен сизге. Ылайыктуулары болот экен. Азыр гүлдөр турбуз.
Sağ olun. Çындığında жақсы. Чында жүрөктө жаз бар экен сизде. Жакшы ырдайт экенсиз. Мындай өзгөчө сонун үнүңүз бар экен. Азыр болсо баарыңыздарды карап, баарыңыздарды баамдап, баарыңыздарды сынап, бирок ырдагандарга да кошулуп аткан жүрөгү таза сонун эжеңиз бар экен. Жашыл көйнөк. Yaşıl köyüne. Анан эжеке өзүңүз жөнүндө атыңызды, фамилияңызды толук айтып, мен деген момундаймын деп айтсаңыз, могул жактан келдим, могул жактан кызымын, момундай топто иштейм деп. Айта бериңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мен Өзгөн районунан келдим, Бирисиз козунан. Бирок ушул жерде жашайм. Мен ушу телевидениеден пайдаланып, бир туугандарыма жана тааныштарга салам айтам. Көрдүңүздөрбү? Бир өзгөчө эжекен деп атпадым. Uçurdu faydalanıp ketти. Азыр баары баштайт. Мен ушу туугандарыма жана телекөрүүчүлөргө асыл кечим деген ырды аткарып берейин. Жакшы.
махаббатым Ayrı bir mахаббатым Ayrı bir mахаббатым Айтпадым беле, ушундай азыр колуман да түшүп кетти, ушул эже мени түрдөп кетти. Азыр эми бул жакта унчукпай, эртеден бери отурганга канча норматтуу төлөгөчтөр, ушундай сонун таланттуу эжекелердин жакшы талантына баардыгыбыз тең күбө болуп отурабыз. Азыр болсо ушул эжекелердин бул жакта 6-5 келсе ошонун бирөөнү эле колун чечип берген байкебиз бар. Байкебиз өзүнүн жакшынакай өнөрүн көргөзөйүн деп, элге тартуулайын деп келип турат. Агай, өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз болот. Так, мен Базаркогон районунун Чкалов айылынан болом. Ушу жашыман ушу музыкага кызыгып, ушу комуз аккордеонго кызыгып ушу чертип жүрөм. Ушу элдик таланттарын окуган эмесмин. Ушу. Жакшы. Азыр Эмне деген ырды ала келдиңиз? азыр аясаң боло деген ырды аткарып берейин. Агайды коштосундар. Siz de bunlar matematik göster, özüңүздөргө жана башында айтып өткөндөн кийин азыр дагы бир жолу кайталап кетейин. Жаңы ошондор болсо, ушул экинчи саатыбызда азыр биринчи жарым сааттыкты өткөрүп алдык ага эжелер менен. Азыр болсо экинчи саатыбызда ушундай Обозов клиникасынан атайын 15 000 сомдук сертификат ойнотулат. 15 000 сомдук сертификатты даярданып турсаңыздар, саат 9-дан баштап биз сиздерге болгону жөнөкөй гана суроолорду, жөнөкөй сөздөрдү гана беребиз. Даяр болсоңуздар, ошолорду ким биринчи таап алса, ошо Обозов клиникасына барат дагы ушундай 15 000 сомдук сертификатты алып, жакшынакай атлантты түзөтүп дарылатып алат. Ошондуктан бизден алыстабай туруңуздар. Азыр кезекте болсо, мисалы үчүн Кубан агайга берейин деп баштадым да, бирок Кубан агайга берейин деп канча деген апалардын, эжелердин таалайына жаралган кишибиз дагычы. Келип эле аккордеон чертип, дайыма эле баардыгына ырдап берип жүрөт. Ошондуктан бүгүн ырдатпай эле коелу. Макулсуздар, ооба деди көрдүм. Ушу атайын биякты ырдатайын деп алып келгенден ушулардан кезек тийсе ырдап берем. Телегөрчүлөрдөн түшүнүп. Кезек кайра баштан баштайбызбы ошондо? Ошондо биринчи жарым сааттыкты бүттүк. Жанатан бери ырдап аткан эжелерди көрдүңүз. Бардыгы тең кандай, жакшы эле ырдайт бекен же сизге жетпейт бекен? Жакшы ырдашат баары. Сону Бардыгы тең сонун. Тааныйм баарын, үндөрү жакшы, өзгөчө эжелер. Эми сиз экинчи эмне деген ырды ала келдиңиз ошонузда? Ырым Дербиш Канажиев агабызга таанып, гүл ыргытуу. Мунусун жанакыдан да жакшы даяр болуп калдыңыз болуш керек менимче. Темп чалып калдым. Гүл ыргытуу деген ыр деген кандай? Кадимки жанакы үйлөнүү тойлордо мынтип ыргытыйсы, Ошол. жакшы экен. Бул өзүңүздүн чыгармагы. Анткени бизде мындай ыр чыга эле келе. Жок. Бул эски ыр. Эски ба? Дербиш Канажиев деген аксакал. Акталалык аксакалдын. Жакшы экен. Анда эжекемге жакшы.
фотолор көп болсун. Bu Gülüm kandan da ulu oluş gerek bulurçu. Жакшы. Сонун эжекем жаннатан бери эле жакшырдап аткан. Анан дагы жакшырдаган эжелер пайда болуп, мана сүрдөп калып, биринчи затала. Булурдун сөзүн жаңы жаттап атканда, анан кичине ошо алак болуп калды окшойт. Эчтеке эмес. Эми боло берсин эми. Кийинки эфирге чейин буюрса жаттап калат. Ырдай берсеңиз, жаттай берсеңиз бир күн жаттап каласыз анан. Ушулар жагат эле агай анан жазып эле бар ырдайм дейт, анан жазып ырдап атканда жат толук жаттай элек экен да, көрүнүп турбайбы? Эчтеке эмес. Буюрса дагы андан кийинки апа сиз атайын дагы ырдайм деп келдиңизчи сиз дагы. Анан экинчи ырыңыз дагы даяр. Сиз дагы жаңылып калбайсызбы? Жаттаганыңызга көп эле болгон менимче. Жаңырда. Сиздики да жаңыр, жаңырдын бет ачары. 3 мүнөт деме бересизби? Мен апамдын туулган күнүндө ошону азыр айтып Ушундайдан да туура, ушундан пайдаланыш керек. Нарын областындагы Актала районунун Тоголок молдо атындагы колхозунда жашап жаткан апам Ашымова Жаңылдын туулган күнү менен куттуктайм. Апаке 80 жылдыгыңыз кут болсун, өмүрүңүз узун болсун, балдардын, кыздардын жакшылыгын көрүңүз, оорубаңыз, ден соолугуңуз чың болсун, туулган күнүңүз кут болсун апа. 80 жаш чындыгында сонун жакшы урак. Ошол 80 жашка чыккан апабызды Ашымова Жаңыл апабызды биз дагы куттуктайбыз. Эжекебиздин атынан, жалпы элибиздин атынан деп койсок болот. Анткени ошол 80 жаш бул чоң той, корколуу той. Бардыгыңыздарга тең ошондой өмүр жаштайбыз. Бар болуңуздар, апабызга дагы да болсо эмгегиңизге ден соолук, анан кылым жашасын.
Баштадык. Ибраевдин Арчалардагы жаш бойдон деген ор. Улап ушинтип баягы ачылып баратасыздар. Андан кийин ойлуу карап отурган эже мен да бирөөнү куттуктап алсам деп ойлонот окшойт. Сиз да ошентип атасызбы? Андай жок Келиңиз. Эми өзүңүз өтө ойлуусуз. Бир нерсени аябай ойлонуп же жумуштукка кечигип атасызбы? Жумуш дейин десе бүгүн иш күнү эмес. Ошондой көрүнүп атат го, бирок ойлонгондор атат. Мурундар кактарына баягы ошого ойлонуп отурушат. Жакшы. Мен дагы эжелер сыяктуу эле бүгүнкү ошо эли журтубузга, кыргыз элибизге арнап таң сырын
Eygi Ejekебиз. Siz jana başında баарынтен куттуктап жетишип калдыңыз. Сразу эле эместек болот экен. Кара эле дашкен. Алдава дегенде. Эжекебиздин бери 4,5 мүнөт болуп кетти. Ошого байланыштуу Эжеке биз сизге мындай сонун ырда айткенсиз. Ушул келген топтун эң жакшы, эң шайыр инсаны экенсиз. Ушундай сонун ырда айткенсиз, анан кыска кайрык менен ырдап коюш керек болот, Кубан агай. Кечирип кой. Кечирип койгула. Анда 2 куплет. 3 куплет ырдап коюш. Ошонун фонунда жакшы болбойсуң да. Бул 4 куплет, Бол. Мейли бар. Cık oldu yürek
Сонун көрдүңүздөр да урматтуу телекөрүүчүлөр, бул жагына ала келгенде чындыгында баардыгы тең таланттуу эжекелер келиптир, баардыгы тең шамдуу шайыр мүнөз, өзгөчө ушул жашыл көйнөк кийген эжекем ушунун баардыгын тең коштоп, колдоп, ушул эжеке менен дагы кичине үлгү алсаңыздар, силер дагы кийинки келгенде эфирдин мындан да көркүн ачасыздар деген ойдомун. Баарыңыздарга ийгилик, жашооңуздарга жакшылык. Кубан агай өзүңүздө буюрса келгенде дагы кезек жолугушчу жолдор, кезигишчү күндөр дагы айли алдыда. Агайыбыз сизге сөз берели, рахмат деген бир сөзүңүз болсун. Рахмат силерге. Şu баарыңа чын ден соолугусун өмүр каалайбыз. Şu премия балдарга ийгиликтер каалайбыз. Дайым şu ийгиликтер болуп, şu элдик таланттарды дайым сахналарга алып чыга бергиле. Конагай сизге дагы чоң рахмат, өмүр өзүң болсун. Метелек кылсаңыз тилеңиз жетин. Дайым şu элдерди, şu баягы билинбей жүргөн адамдарды эч чыкпаган адамдар чыгарып атат. Ошо айдагы чоң рахмат. Өмүр өзүң болсун. Ден соолугу чоң болсун. Дайым Мен дагы ушу бүгүнкү моменттен учурдан пайдаланып ушул келген кыздарга чыгармачылык ийгилик каалайм. Сиздердин жамаатыңыздарга дагы кадр ичинде, кадр сыртындагы жамаатыңыздардын баарына чыгармачылык ийгилик, ишиңиздерге ийгилик болсун, ден соолугуңуздар болсун. Кыргыз элине жакшылык каалайм. Оорубайлык, бар бололу, бир бололу. Чоң рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушунтип саатыбыздын эртең мененки пирамида каналында таңкы тамаша берүүсү 8-ден 9-га чейин 1 саат убакыт болду. Азыр кийинки саатта дагы